1965 жылы берилген 4127 гектар жерди кошкондо жалпысынан 19699 гектар жер аянты алынды. Анын ордуна суунун астындагы 4485 гектар жер берилди. Биз жалпысынан 19700 гектар жер алдык. Суунун астындагы 4485 гектар жерди бердик. Почти 5 эсе көбүрөөк жерди алдык. Бул маселеге башыңды оорутпай, кийинкиге жылдырып салбайсыңбы деген дагы коллегаңыздар болду. Жок, андай болбойт. Бүгүн чечпесек, кийин мындай ийгиликтүү келишимге жетиш биз үчүн өтө оорго турат. Мындай ийгиликтүү жеңишке жете да албай калышыбыз мүмкүн. Күндөн күнгө, жылдан жылга кошуна элдердин саны өсүп жатат. Муну баарыңыздар көрүп турасыздар. Жерлер тарып баратат. Кийин чечебиз деп калтырып койсок, ошол мезгилде 19000 гектар жер эмес, 1 сотук жер үчүн кан төгүлөт. Орто Токой суу сактагычы жайгашкан жер аянты жана компенсация катары алынган жер аянттары да толугу менен Кыргыз Республикасынын карагына калтырылып жазылды. Жана Орто Токой өтүп кетиптир, тияк бияк дегендердин баары калып жалган болгон, мунун баары өзүбүздө калды, биздин жерибиз, биздин платинабыз боюнча. Эгерде биз 900гө түшүрбөй, 908де калтыра турган болсок, мен муну ачык айтып коеюн, ошо Кызыл Октябрь айылынын урматтуу жашоочуларыбызга, анда айылдын жарымы суунун астында калмак. Ачык айтыш керек да. Айылдын жарымы суунун астында калмак. Мына ушундай келишимдер түзүлгөн. Мына ушундай келишимдер менен биз азыр жашап келатабыз бүгүнкү күндө. Ушуну айыл суунун астында калбаш үчүн, айылдан сууну тартыш үчүн 900гө түшүрдүк. Бирок ошондо дагы айылга суу жакындап калып атат. Муну моюнга алыш керек. 900дөн ылдыйга түшүрө албадык. Конечно, 850 кылып койсок, тимелер ичине түшүп кетмек. Андай кыла албадык. Ага мүмкүнчүлүгүбүз жетпеди. 900гө чейин түшүрдүк. Ошондо дагы айылдан бир кыйла биз сууну тарттык. Эми жанагы убактылуу бошогон маалдагы пайдалануу. Бул убактылуу бошогон маалдагы пайдаланууну толук бойдон биздин Айыл чарба министрлиги менен Өзбекстан айыл чарба министрлиги макулдашып, ал жерлерди биздин жарандар суу бошогон маалда пайдалана беришет. Бул жанагы эле жайлоону пайдалангандай эле, жайлоо, например, биздики, бирок керек маалда Өзбекстан менен коңшу биздин райондор, облустар келишим түзүп алып жайлоону пайдаланып атпайбы? Ошондой эле. Бүгүнкү күндө ошо Гавасайдагы жа башкалар дагы биздин картабызда жок жерлерди алып атабыз. Туугандар, кээбирлер айтып атат. Мындай эми провокаторлор, баягы дар көп да, алар айтып атышат. Өзүбүздүн жерди эле өзүбүз кайра алып атат деп. Андай эмес, туугандар. Андай эмес. Мына биздин картабыздагы жок жерлерди биз алып атабыз. Биз бүгүн Кудай буйруп, ушул ратификацияны өтүп кол коюлгандан кийин биздин Кыргызстаныбыздын картасы 15.000 почти 500 гектар жерге көбөйөт. Кыргызстаныбыздын картасы чоңойот. Да биз суу астындагы жерди берип атабыз. Суу астындагы жерди берсең дагы, бербесең дагы бүгүнкү күндө пайдалана албайсың. Бая урматтуу президентибиз туура айтып өттү. Эгерде кайсыл бир убактарда ошо суу астындагы жер бизге керек деп туруп, азыр Өзбекстанга барып, чегара бүткөндөн кийин келгилем, суу астындагы жерди бизге калтырып жазгыла. Мына ошонун ордуна мына 4,5 гектар жерди силер алгыла десең, жан деп туруп алат. Азыр мына Сузактан 4,5 гектар жерди беребиз. Так, ошол суу астындагы жерди бизге калтырып жазгыла деген, Икрамовду башына көтөрүп алып туруп рахматын айтат. Понимаете ли? Ошондуктан биз урматтуу туугандар, азыр өзүбүз пайдалана албаган, бизге азырынча бизге пайдасы тийбеген жерди берип туруп, өзүбүздүн чек араларыбызды бүтүрүп алганга толук мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Үчүнчүдөн, кыйкыргычтар айтат, бүгүнкү келишимге киргизип, Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Ар бир келишимди ишке ашырса болот. Элдин арасында, эки элдин арасында тынчтыкты сакташ керек, достукту бекемдетиш керек. Бул жалпыбызга түшүнүктүү талап. Мен бир нерсеге сиздерди чакырат элем. Айрыкча мына баяндамачы жолдош өкмөттүн башчысынын орун басарына жана президентти. Келгиле мамлекетибизде касташканды токтотолу. Мен кыйкыргыч эмесмин. Мен сындоочу кээ бир учурда болом. Түшүнөсүңөрбү, түшүнбөйсүңөрбү, бирок мамлекетчил деген түшүнүктү мен абдан жакшы билем да.
Биз деле көптөгөн убакытта, мисалы үчүн ошол эле Өзөн Куш боюнча, Каркыра боюнча убагында мен каршы добуш бергем. Бирок мыйзам күчүнө киргенде биз жашап кете бергенбиз да. Турмуш кете берет. Кастык калбаш керек. Элибизди бүгүн бөлүп алып, кийин чогултуш кыйын болот да. Ушул парламент талаша турган жер. Ар кандай пикир болушу мүмкүн. Боло берсин, талаша турган иште капа болбош керек бул жерде. Бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Бирок туруп эле бири-бирибизди күнөө койгон, мен ойлоп атам, бул чоң ката кетирип атабыз да. Мына жанагы экинчи статьяда турат, биргелешкен комиссия деп. Бирок ошол жерде өзбек тарап биздин жана комиссиянын мүчөлөрүн паспорт аркылуу, өздүгүн тактоочу документ аркылуу киргизет деп турат. Ал дагы бир маселе. Анан эмне үчүн көп ынанбагандардын позициясында мына менин колумда турат. Бул Гавасай биз алып аткан. Мына биз Гавасай, бул кемпирабад. Элдер дагы салыштырып көрүп атат. Гавасай бул мына тоо таш болгон жерди эмне үчүн биз моундай чалкып жаткан суубузга алмашышыбыз керек деген суроо бүгүнкү күндө элде бар. Ошол эле убакта азыр урматтуу президент айтып өттү, эгерде кийин кандайдыр маселелер болуп эме болсо, кайра алмашсак болот, суу жок болуп ошондой болсо деп. Бирок 11-чи беренеде жазылып турат. Бул макулдашууну денонсацияланууга тийиш эмес деп. Демек бул келишим менен биз чекитти коюп атабыз. Ушул жалпы кооптонуулар мына депутаттардын ою макул болуш керек. Элдеги ынанбаган, жок туура эмес болуп атат дегендердин жанагы кооптонуулардагы пикирлер менин оюмча мына ушундай деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, мен жооп берейин мына айткандарыңызга. Сиздин айткандарыңыздын бардыгы баягы эле популисттердин сөзү. Бул бир. Экинчиден, сиз айттыңыз, эмне үчүн биз Гавасайга кемпирабад алмаштырышыбыз керек деп. Гавасайга эч ким кемпирабад алмаштырган жок. Урматтуу Жанарбек Кубанович, окубайсызбы документтерди? Ал жерде Гавасай мурда курулбай калып кеткен, кемпирабаддын сол жегинен өткөн каналдын ордуна компенсация катары алып атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ким айтты сизге Гавасай тоо таш жаткан эле керек эмес жер деп? Андай эмес. Гавасай Кыргызстан үчүн эң сонун жер. Тоолуу, жайыттуу, ошол жердеги элдин жүрөгү болгон жер. Сиз айткандай ал кереги жок эле жөн тоо таш экен деп айтканыңыз бул баягы эле популисттердин сөзү. Андай айтпаңыз. Кыргызстандын ар бир ташы мамлекет үчүн эң керектүү. Анан сырткары сиз айтып атасыз, мына эртең башка мамлекеттин президенти алмашып кетип, Мирзиёевдин ордуна башка келип, чек ара тосмолорду орнотуп алсачы деп. Мыйзам эмне үчүн кабыл алып атабыз анда? Мыйзам эмне үчүн кабыл алып атасыз сиз? Мына мыйзамдын сиз ошол өкүлүсүз. Сиз азыр добуш бересиз, Кудай буйрса. Мыйзамды кабыл алабыз, мыйзамды аткартышыбыз керек да. Так, рахмат. Мен анан сиздин сурооңузга жооп берейин. Айтып атасыз, регламент бүгүнкү ошол кемпирабад келип бактысы ачылып кол коюлуп калды деп. Андай эмес. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү токтоткула. Регламентти сиз кабыл алгансыз, урматтуу депутаттар менен чогуу. Убактысы келди, кол коюлду. Эч кандай бул кемпирабаддын бүгүнкү, эртеңки, бүрсүгүнкү тагдырына байланыштуу эмес. Бул регламент кол коюлду, бул мындан кийин дагы иштейт. Нече атам баягы оозго келгенде оттой берген туура эмес бул. Башка бийлик келсе, жооп бересиңер деп эле коркутабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз. Башка бийлик келгенде көрөбүз, Кудайдын пешинеге жазганын көрөбүз. Биз мыйзамдын чегинде элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн кетип атабыз. Андан сырткары, жана ушу бардык нерселерди эле өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сиз дагы ушу мамлекетте көп жылдан бери өмүр бою мамлекетке ушу айтып, көрүп, билип, кабыл алып келеткен адамдарсыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келатасыз. Так? Эми өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, мол туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз. Кемпирабадты эмнеге биз жаман алмаштырып бердик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтың ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле
Kolunuz düşürüp söylüyorsunuz. Bilese men kolunuza daha bir nerse dep aytıp koyamam. Пожалуйста. Kolunuz düşürüp söylüyorsunuz, пожалуйста, suranız sizden. Anan hem jönön eleme kıla vermestен суроо бериңиz. Мына урмат депутаттар суроо берип атат. Ар ким өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу билдириңиздер, айтыңыздар, жооп берейин бардыгына. Эч маселе жок. Бирөөнү тыйып аткан жокпуз. Же сен аз сүйлө, же сен көп сүйлө деген маселе жок. Баарыңыздар регламент негизинде берилип атат.